Ерте тапшырмаларын бірге іштейбіз. Сүйлем толықтоо бөлімі. Демек, жоғарыда берілген 3 жері бош қалтырылған сүйлемді қараймыз. Алғач, сүйлем қандай берілсе ошол боюнча окуп алышыбыз керек. Алыс жерден кезиккени таң калыштуу. Демек, сиздин биринчи милдетиңиз ушул берилген сүйлөмдүн сиз дароо ачкыч сөздү таап алышыңыз керек. Бул жерден биз таң калыштуу деген сөзгө маани беришибиз керек. Ошол сөздү ачкыч катары карайбыз. Демек, таң калыштуу. Сиз кайсы учурда таң каласыз? Демек, логикага сыйбаган учурда, демек, биз таң кала турган бир маалымат болуш керек да варианттардан. Карайбыз, А. Романда башталышынан алыс жерде жаңы окуялар кезиккени таң калыштуу. Бул таң калыштуу нерсе эмес, А варианты. Б варианты. Айылда шаардан алыс жерден короо уйлар менен эчкилер кезиккени таң калыштуу. Айылда биз таң кала турган нерсеби? Короо уйлар менен эчкилер жок. Эгерде шаарда болсо, биз таң калмакпыз, Бул айылда болуп аткан үчүн таң калыштуу нерсе эмес, туура келбейт. Г. Деңизде кургактыктан алыс жерден балыктардын чоң үйүрлөрү кезиккени таң калыштуу. Демек, деңизде болуп аткандан кийин балык үйүрлөрү кезип атса, сиз таң калбайсыз, анткени ал жер деңиз, Демек, Г вариантын карайбыз. Чөлдө, деңизден алыс жерден деңиз үлүлдөрүнүн кабыктары кезиккени таң калыштуу болду. Демек, туура жооп ошо Г келет. Анткени андагы айтылган ой логикалык жактан туура. Чынында эле деңизден алыс жакта, чөлдө биз деңиз үлүлдөрүнүн кабыктарын көргөнүбүз биз үчүн таң калыштуу жагдай. Туура жооп Г.